رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان İmam Şabi aytat: "Men lem yara nafsahu ila savabis sadaqati ahvaca minel fakir ila sadaqa fakat abdala sadaqatahu ve duriba biha vajhahu." Zekat berүүчү же садака берүүчү адам садаканын зекеттин сообуна зекетти садаканы алып аткан адамдан дагы муктажыраак деп өзүнү сезбесе, анда бул нерсеси кабыл болбой калат дейт. Кыяматта өзүнүн жүзүнө кайта урулат дейт. Эгер чындыгында бул жерде кемсинтүү, текеберлик же рыя болуп калса, мындайча айтканда, зекет садака берүүчү адам muhtaç adamlar uşul zeketke muhtaç degenden murda anın soğuna men özüm muhtaç degen maksatta beriş gerek. Oşonda niyette çıkarуу gerek. İmam Sufyan Savri adamlar sorap kelgende aябай кубанч экен, сүйүнч экен. Анан айтчу экен: "Marhaban biman jaa yaghsilu zunubi." Биздин күнөөлөрүбүздү тазалай турган адамдар келди, кош келгиле деп өзүнүн жардамын берчү экен. Ал эми Фудайл ибн Аят болсо, "Ни'мас саилун." Багы суроочулар дегенде чыныгы шариаттагы суроочулар. Жана суроомчулукту, тилемчиликти кесип кылып алгандар эмес. Чыныгы багы муктаждар келип калса, кандай сонун яхмилуна азвадана илал ахира би гайри ужра, эч бир акысыз эле биздин жакшылыгыбызды кыяматка өздөрү көтөрүп кетип жатышат дейт. Hatta yadauha fil mizan bayna yadal subhanahu wa taala. Мына ошол жакшылыкты соопту барып Алланын таразасына коёт дейт. Демек булар ушундай муктаждар келгенде сүйүнүп жардамдарын беришкен экен. Ошондон Ибн Аббас айткан экен, эки нерсе шайтандан, эки нерсе Алладан. Ал эми шайтандыкы, шайтан дайыма бузукулукка, кембагалдыкка чакырат. Ал эми Аллах субханаху ва таала күнөөнү кечирүүгө жана фазилеттүү иштерге чакырат дейт. Алла таала айткан буйруктарды эле аткарып, тыйган нерселерди тыйылган болсок, Алла таала күнөөбүздү кечирет экен. Артынан берекени, фазилетти берет экен. Мына ушул бизге жакшылык деп эсептелинет. Ramazan ya Ramazan Ramazan ya